Баткен облусун өнүктүрүүгө багытталган форум өттү. Бүгүн 14 октябрда Баткендин өнүгүүсү, өлкөнүн өнүгүүсү аталышындагы инвестициялык форум болуп өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, мамлекеттик органдардын жетекчилери, эл аралык уюмдардын, дипломатиялык корпустун, бизнестин өкүлдөрү катышты. Форумдун максаты облустун ишкерлик потенциалын ачуу, инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү аркылуу аймакка инвестиция тартуу, жергиликтүү калктын жашоо шартын жакшыртуу. Форумда облустун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн актуалдуу маселелерин талкууланды. Өз кезегинде Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев бүгүнкү форум өнүгүүнүн башаты болгон тарыхый иш-чара, ошондой эле Баткен облусун ар тараптуу өнүктүрүүгө ар бир жаран өз салымын кошуп, аракет жасаса, форум өз максатына жетерин белгилеп, катышуучуларга ыраазычылык билдирди. Форумдун жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлду. Ошондой эле коноктор үчүн айыл чарба көргөзмөсү уюштурулуп, анда Баткен облусунда өндүрүлгөн продукциянын бардык түрү сунушталды. Жашыл жайкалып, айылдын сону түрлөткөн, ак жибектей буралып, балапандай тең өскөн. Бастады сонун маралдай биздин ала тонун, эй кыздар ай, ой кыздар ай. 15-нде ай толуп, жарыгы тону чапкандай, таң сүрүп жаркырап, алтын мурун чачкандай. Кызыл көз тасыр келеси биздин кыргыйынча, эй кыздар ай, ой кыздар ай. Жетим буялдан акшым кар сызып учкандай, ту көтөрүп күч алып, эл майрамдап жаткандай. Элдин кызы бир эрке тай, ошол биздин элдин, кыздар ай, ой кыздар ай. Калкулап көлдүн үстүндө пароход жолго чыккандай, канат тартып көзөрдөп, куудай чардап жаткандай. Алтын кыргырды бетайдай биздин ала тонун, кыздар ай, ой кыздар ай. Алтын бир нурду бетайдай биздин ала тонун. Жасмина Сайдиманова, Бекбол Бакытулу, Салам Медиа, Баткен. Кыздар ай, ой кыздар ай.